Баарыбызга маалым болгондой, жай мезгили келер менен Талас шаарынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан базардын тегерек чекесинде соодагерлер өздөрүнүн соодаларын кылып башташат. Тактап айтканда, кымыздар, жашылча жемиштер жана тез бышуучу котлет пирожкилер жасалып сатылууда. Каалаган кишилер келип, өздөрү каалаган жеринде соодасын кылышып келет. Негизинен мэрия тарабынан бул жерлер берилген эместигин жана аталган кымыз, жашылча жемиштерин жана котлет пирожкилерин сатууга акысы жок. Бул болуп жаткан башаламандык жалпысынан мэрия, салык инспекциясы, монополияны жөнгө салуу жана ветврачтар көзөмөлгө салып туруусу керек. Ал эми санэпидемиологиялык борборунун кызматкерлери жылына бир жолу гана текшерүү алышат. Башка убактарда барып көзөмөл жүргүзө турган болсо, мыйзамга ылайык жоопко тартылышы мүмкүн. Аталган сатылып жаткан жер жемиштерди, кымыздарды жана тез бышуучу котлет пирожкилерден оору сыркоолор пайда болушуна эч ким кепилдик бере албайт. Эгерде бир киши ооруп кала турган болсо, жалпы чыгым 15 миңден 20 миң сомго чейин ден соолугунун калыбына келтиргенге каражат кетет. Жана дагы ар бир кардар соода кылып жатканда продуктунун сактоо мөөнөтүн текшерүүгө укуктуу экенин санэпидемиология кызматынын Талас областындагы координатору Жакыпбек Айдаров биздин каналга айтып берди. Эч кандай андай условия жок. Посуда жууганга условия болуш керек. Мисалы үчүн жалаң пирожки эмес, кымыздарды сатып атат. Мэрия тарабынан ал жер берилген эмес. Бунун баардыгы стихийный торговля деп коебуз. Стихийный. Каалаган киши келип, каалаган жерине пирожки сатып, же кымыз сатып, же башка сатуу иштерин жүргүзгөнгө эч кандай акысы жок. Буну бизге жана налоговый инспекцияга жана антимонопольный комитеттер ушуларды көзөмөл кылыш керек. Бизди болсо өзүңөр көрүп атсыңар, бир жылда бир гана жолу барганга акыбыз бар. Атак башка убактарда бара албайбыз. Андан тышкары бүгүнкү күндө жолдун жээктеринде ушу менкин алат деп туруп, баардыгы жолго чыгып кетип атат. Ошу, бакча культуралар эми мына азыр көбөйөт, кишиден келе баштады. Ал да көзөмөлсүз калууда. Шаардык бийликтерге, башкаларга биз айтып жатабыз, бирок тыянак жок. Башаламандык жүрүп атат. Бул биздин элдин арасында, бала чагалардын арасында оору сыркоонун көбөйүшүнө алып келет. Ошондуктан бардык эл журтту да өзүбүздүн ден соолук, ар кимдин ден соолугу өзүнө керек. Ар ким өзү үчүн ден соолугун кам көрүш керек. Ошол себептен мындай адамдар эле байкап, ушу туура эмес сатуу болуп атса, ар кимдин акысы бар, албай коюуга, бала чагасын алып бербей коюуга, сатып албоого. Ар бир гражданин, ар бир жаран Кыргызстандагы бардык нерселерди сурап атканда сертификатын сураганга акысы бар. Полностью ошол каяктан жазылат, эмне болгон продукция, каяктан келген, срок хранениясы, тортпу же башка нерсеби, же сладоспу. Ошондуктан адам биринчи өзүбүз тарбия болушубуз керек, алган кишилер.